Бул бизнести ээлери сатууга коюп жатыптыр. Даяр бизнес, телефон, аксессуар саткан бөлүмү да булардын бардыгы калат. Кир жууч машиналардын түрлөрү 200 чарчы метр экен. Туугандар, Ошто даяр бизнес сатылат. Оштуктардын көбү билет. Пекин соода борборунда жайгашкан Мобипро деген, Технопро деген, билесиздер, үй тиричилик буюмдары, телефондор, аксессуарлар сатылган дүкөн. Айына обороту аябай жакшы экен. Азыр ушул дүкөндү чоңураак бизнес баштап жаткандыгына байланыштуу бул бизнести ээлери сатууга коюп жатыптыр. Мен азыр жолго чыгып дарегине түшүндүрүп берейин, анан кирип сиздерге бүт бул жердеги сатылып жаткан товарларды кененирээк маалыматтарды бермекчимин. Пекин соода борборун билесиздер, Оштогу ушу Келечек базарынын ылдый тарабында Навай көчөсүндө жайгашкан. Бул жагы мына Пекин мейманканасы, Достук көпүрөсүнөн наркы бет ушу филармония тараптан берки бетке өткөндө эле Пекин мейманканасы, анын ылдый жагы ЦУМ. Бул болсо мына Пекин соода борбору, жогору жагы болсо Келечек базары, Тынчтык соода борбору катар жайгашкан. Пекинге киресиздер мына эң негизги эшиктен. Киргенде эле ошо сатыла турган Мобипро менен Технопро көрүнөт да. Сырттан ушу үй тиричилик буюмдарын издеп келген адам сразу эле ушул дүкөнгө кирет. Түптүз, анткени маңдайда жайгашкан. Мына кире бериште сыртта турган ушу үй тиричилик буюмдары, товарлардын бардыгы калат туугандар. Мен эми башында эле айтып коеюн, бул жерде бул дүкөндү 200 чарчы метр аянтта турат экен, ижарада. Жалпы ушу товарлары менен ушул турушунда эч нерсени алып кетпейт. Бүт товарлары менен 200 000 долларга сатууга коюп атат. 200 000 доллар. Бул даяр бизнес. Ачкычты берет, болду. Мына ККМ аппарат, печат, бүт бардыгын берет. Өзүңүздөрдүн атыңыздарга которуп аласыздар, болду. Калганы бүт калат. Бул жерде банктын кызматкерлери да бар экен. Ушул телефондорду, үй тиричилик буюмдарын ушу банк аркылуу дагы бул жерде бөлүп төлөө шарты менен алып кетишет экен да. Эми Мобипро деген брендти көбүңүздөр мына жакшы билесиздер, карантинден кийин пайда болгон бренд. Инстаграмда болсо жалпы ушу 85 000 катталуучусу бар аккаунту бар экен. Мына көрүп койсоңуздар болот. 84 700 живой аккаунту бар. Ушундай бир көрүп турасыздар. Страничкасы. Муну дагы ошо кошуп берет. 200 000 доллардын ичинде. Эми бул жерде эмне бар? Азыр бул жакты бүт бир катар ушу чекеден көрсөтүп беребиз. Мына бул жакка келиңиздер. Мына бул жак эми телефон, аксессуар саткан бөлүмү да. Киргенде мына көрдүңүздөрбү? Бул жак эми телефон саткан катар. Мында болсо жаңы телефондор, мисалы Poco жана башка, буякта болсо мына iPhone телефондорунун бушнийлары турат, ылдыйда Samsung телефондору турат. Бул жактар болсо бүт аксессуарлар мына. Мына бул жактарды караңыздар. Аксессуарлар жана башка бир нерселер бүт бардыгы бар. Анан бул жердечи колонка деген, наушник деген ушул сыяктуу аксессуарлар дагы аябай көп. Мисалы мына караңыздар. Жалаң жанагы сакал алгыч, чач алгыч каражаттар, үстүндө болсо баягы чач кургаткычтар жана башка дегендей. Массаж аппараттары бар экен. Мында болсо жана увлажнитель воздуха деп коет, ушул сыяктуу нерселер бар. Бул катарда болсо мына текченин ичинде бүт жанагы AirPods, наушниктер турат. Бул жакта болсо оригинал зарядный устройстволор, жанагындай телефонго туташа турган сааттар жана башка дегендей. Powerbanktар, буякта көрдүңүздөрбү мына колонкалар турат, мына вентиляторлор турат, мынанда болсо табуреткалар турат, ütүк столдору турат, көрүп турасыздар. Булардын бардыгы калат. Эч нерсе алып кетилбейт, бардыгы калат. Анан эми эшиктен киргенде чекеден көрсөтүп бере берейин. Булар мына витринный холодильниктер. Булар болсо чоң холодильниктер, эки ачма. Ар кандай модельде экен, мисалы Obvio'су бар, Premier'i бар, Aves'ти бар, дагы башка дегендей. Бул товарлардын бардыгы калат. Булар эми коробкадан чыкканы. Анан коробкадан чыгып элек мына сыртта тизилип тургандары да бар. Ичкериде ушу складта тизилип тургандары дагы бар. Бүт товар калат. Эч нерсесин алып кетпейт. Буякта мына твитюнерлер, кронштейндер турат. Мында болсо мына телевизорлор. Телевизорлор дагы бул жерде витринага коюлгандары гана, коюлбагандары да бар экен. Дүйүмдары ар түрдүү. Минимум ушу 32ден баштап 43, 55 ушундай дүйүмдагы телевизорлор. Бирок маркалары ар түрдүү. Мисалы Xiaomi бар экен бул жерде, Skyward бар экен, Hisense бар экен жана башка дегендей да. Мына ал катарда көрүп койсоңуздар,
жалаң жанагы пол автомат айыл шартында иштей турган кир жуучу машиналар. Бул катарда болсо Аристондор турат ортодо, суу жылыткычтар. Булар жалаң морозильниктер. Азыр үйгө дагы көп коюп калышты. Дүкөндөргө, жанагы ишканаларга, мектеп, бала бакчаларга бүт ушу тамак аш азыктарыны тоңутуп сактаганга керектүүлүүчү ушу морозильниктер. Бул катарда болсо мына үстүңкү катар жалаң чаң соргучтар. Ар түрдүү модель, ар түрдүү күчтө. Ортоңку текчеде тургандардын бардыгы микроволновкалар. Ал эми ылдыйда болсо мына газ электропечкалары. Бул жакта болсо жанагы робот пылесостор. Бул робот пылесос деп коет мунучу. Ушулардын бардыгы сатылат, калат туугандар. Мына биякта болсо мындай көрдүңүздөр, кир жуучу машиналар турат. Ал эми мына катарда мына үстүндө манты казан, биякта болсо блендерден баштап бүт бардыгы бар. Соковыжималка, мясоровка, мынакей миксерлер турат, тефаль чайниктер, идиш аяктар, биягы бүт эле идиш аяк болуп кеткен. Үстүндө термочайниктерден бери. Кыскасы үйгө керектүүнүн бардыгы бар. Мындай таппай калбайсың да бул жерге келгендечи. Келип азыр мына ассортиментти көрүп, аябай баа бердим. Буга чейин мен бир кирип нарагынан чыгып кеткен элем. Бирок азыр кирип алып аябай маани бердим да. Мына көрдүңүздөр, бүт ошо пластик контейнерлер, термоздар турат. Бул жакта дагы идиштер турат мынакей. Бүт коробкалар да турат, Бардыгы бар туугандар. Идиш, аяк, үйгө керектүү болгон бардыгы бар мына. Мына. Булардын бардыгы эми калат. Ушунун бардыгын калтырат. 200 000 доллардын ичинде. Бул жакта болсо мына көрүп койсоңуздар болот. Вытяжкалар турат, мына катар вытяжкалар, микроволновкалар, астында болсо кир жуучу машиналар. Дагы эмне? Мына кир жуучу машиналардын түрлөрү, чаң соргучтардын башка түрлөрү турат. Мына жанагы комоддор булар. Бүт үйдө ушу балдардын өзүңүздөрдүн кийимиңиздерди салып кое турган комоддор. Анан анча-мынча мындай акциядагы товарлар бар экен. Бул жакта болсо мына удлинителден баштап батарейка, дагы эмне, пульт, сульт, башка нерсе бүт бардыгы бар. Кээ бир нерселерге акция коет окшойт. Чаң соргучтун башка түрлөрү. Анан мына ал жактачы. Бул биякта оргтехника бар экен. Оргтехника дегенде көрүп турасыздар, булар жалаң ноутбуктар. Ноутбуктарды дагы студенттер, мектеп мугалимдери, программисттер көбүнчө ушул жерден алып кетишет экен да. Принтерлер бар экен анан. Булар эми оргтехника да. Мына үстүндө үтүктөр, мына жакта да ушу үтүктөрдүн бүт түр-түрү менен турат. Мына көрдүңүздөр, жана пол жуучу каражаттар, швабаралар заманбап бардыгы. Мындай көрүп турасыздар, жанагы орнотуп кое турган газ печкаларынан бери. Бүт бардыгы бар. Анан бул жагы склад. Ушу складты дагы кирип көрсөтүп коелу. Складка мына киргенде оң жакта бүт товарды ушул жерде атайын тосуп коюп коюптур. Коробкалардын ичинде кээ бирлеринде товар бар, кээ бирлеринде жок. Себеби товарды алып чыгып яка витринага тизип койгон да. Жүрүңүздөр. 200 000 доллар кеми бар. Кандай дедиңиздер эми? Болобу? Биз телефон номуруну жазып койдук. Instagram аккаунтун деле белгилеп койдук. 85 000 живой Instagram аккаунту менен ушул дүкөн даяр бизнес катары. Эмне болсо ошонун бардыгын калтырып сатып кетип атат туугандар. Эми Кудай жалгасын, мындан чоң бизнестерди баштап атыптыр. Ошон үчүн бул даяр бизнести сатууга коюп жатат. Бир соода болбой койгонунан, банкрот болгонунан сатып аткан жери жок. Ачыгын сүйлөштүк биз азыр келип. Неге сатып атасыңар? Соода кандай десек, оборот өтө сонун деди. Оборот өтө сонун экен туугандар. Болбосо келип мына жердечи 1-2 күн отургула. Келипчи бул жерде сатуучулар менен. Да, оборотту көрөсүңөр, күнүмдүк обороттучу. Анан ошого карап сүйлөшсөңөр болот да. Чындыгындачы. Баягы биздин эле сөзүбүзгө ишенбей, өзүңөр көзүңөр менен көрүш үчүн ушу келип ушул жерде 1-2 күн байкаштыргыла. Действительно, мына соода барбы? Анда алсаңар болот да. Бияка чыгалы. Мына сыртта дагы Мо коробкада тизилип тургандардын бардыгы ушу үй тиричилик буюмдары, мисалы, кондиционерлер турат, муздаткычтар турат, морозильниктер турат, тоңдурмалар, Анча-мынча дагы башка товарлар бар экен, комоддор бар экен. Ушулардын бардыгы калат. Ушулардын бардыгы калат. Анан бул 200 чарчы метр экен. Дүкөндүн аянты. Ижарада. Эми Оштогу эң мындай ижара акысы арзан төлөнгөн соода борбор бул Пекин. Ушул 200 квадратка бир 50-60 миң сомдун тегерегинде ижара акы төлөйт экен да. Ушу арзан баа. Анан айына жакшы оборот болот экен. Келип эле ишти баштайсыздар. Эч бир нерсени алып келиштин кереги жок. Анан өздөрү ушу кайсы товарды кимден кайерден алат? Поставщиктерденчи.
ошону дагы сиздерге үйрөтүп, алар менен келишим түздүрүп, байланыштырып коет экен да. Ушул жактары аябай мага жакты мисалы. Ушул эми кимге туура келсе, баягы көзү жеткен адамга, ишти билген адамга, бул тармакты иштетип жүргөн адамга менимче бир жакшы эле бизнес. Анан эми Россиядан мисалы, Европадан, Америкадан, Кореядан бир 200 000 доллар, 300 000 доллар акчаны көтөрүп барып Кыргызстанда эмне бизнес кылсам экен дегендерге бул жакшы эле бизнес экен. Анткени орусча айтканда раскрученный да булчу. Элдин көбү билет, карантинден кийин 4-5 жыл болуп калды, ушу MobiPro, TechnoPro деп уже интернет тармактарында дагы белгилүү болуп калган. Бир топ мына интернет жылдыздары, жанагы тамашоочулар келип бул жерди, Динара Багышбаевадан баштап реклама кылып турушат го. Мен азыр эле келдим. Сатыла турган убак болгондо келдим да. Бирок жакшылыктан баштап Калыбекке чейин дайым келип ушул жерде реклама кылчу да. Ушундай туугандар. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.